Assalamu alaikum урматтуу эже сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Ассаламу алейкум эжелер, сиңдилер, амансыздарбы? Алланын рахматы, мээрими болсун сиздерге, биздерге. Ошентип биз бүгүн 16-күнгө жетип келдик орозонун. Алланын берекеси болсун. Жана дагы биздин күн тартипте өзүм үчүн марафонун күн тартибинде биринчи ниет дайым эле айтып келебиз. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтат, чындыгында амалдар ниеттерге жараша болот деп. Кыргыздарда жакшы сөз бар, жакшы ниет жарым ырыс деп. Же болбосо пенде пейилине жараша болот, табат депчи. Аллах Таала да хадиси кудусунда айтат, мен пендемдин оюндамын дейт да. Жана ошого жараша мамиле кылам дейт. Ошон үчүн биз ниетибизди түзөп, ар бир акыбалда, ар бир көз ирмемде ниетибизди түзөп, Алла үчүн кылган ибадатыбызды туурлап турсак. Экинчи күн тартипте Куран окууга аракет кылышыбыз керек. Бул Куран окуу. Айтылат, Рамазан айы Куран айы деп, көбүрөөк Куран окушубуз керек экен да. Бул ай берекелүү ай. Бул айда берекелүү китеп түштү. Кайсыл көз ошол китепти окуса дейт, ал берекелүү көз дейт. Кайсыл кол ошол Куранды кармаса дейт, ал берекелүү Куранды кол дейт да. Жана кайсы жүрөк ошол Куранды сүйсө дейт, ал берекелүү жүрөк. Кайсы тил Куран окуса, бул берекелүү тил деп айтат да. Ошондой эле бул Куран биз үчүн Алладан келген нур экен да. Жана береке, жакшылык экен. Бул Аллахтын сөзү экен да. Куранчы бизге бул Куран рахмат, махфират болуп келиптир да. Ошон үчүн Рамазан айында Куранды көбүрөөк окууга аракет кылышыбыз керек экен да. Мисалы үчүн да адам баласы да ар жылы отчет берет. Мисалы үчүн жаңы жылдын аяктап баратканда өзү же отчет берет, же иштеген иштеринде отчет берет да. Кандай иш кылдым быйылкы жылда, эмнелерди бүтүрдүм деп. Ошондой эле биз орозодо өзүбүзгө отчет беришибиз керек экен да. Ар жылкы орозодо кандай, былтыркы орозом кандай болду эле, бул орозомдо эмне кылдым, ушунча жылдан бери мусулманмын, мусулман баласымын, ушунча жылдан бери орозо кармап келем, бирок 10 сүрө жаттай албадым, же Куран окубай албадым деп өзүбүзгө өз отчет берип, бул Куран окууга өзүбүздү даярдабасак, бул бизге өзү келип калышы алман эмес экен да. Ошон үчүн Аллага дуалар кылышыбыз керек экен. Куран окууга өзүбүздү айтып атат Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде, бир тамга үчүн 10 сооп деп. Өзүбүздү даярдап Алладан дуа кылбасак, Куран окуш өтө жеңил амалдардан экен да. Өтө жеңил амалдардан экен. Ошон үчүн ар бир адам баласы ушул орозо күндөрү Куран окуганга Аллахым сиздерге, бизерге тофиктерди берсин. Анан кийинки күн тартипте садака айтылган. Бул садака берүүчүн Аллахтын астында дейт, дуасы тез кабыл болот дейт да. Ал адамдын иштерине Аллах Таалам өзү жардам берет дейт да. Ушул боюнча, садака боюнча сахабалар өтө көп ишеничти, Алла үчүн таянышканда. Умар радиаллаху анху бир жолу малдарын алып чыкканда, ошол жерде содагерлер ушунчалык, баягы биздин тил менен айтканда, баягы ушунчалык Усман радиаллаху анху малдарына сатып алабыз дешип, баягы содагерлер ортосунда өздөрүнүн менен өздөрү эле акция, биздин тил менен айтканда акция башталып кетет да. 5 миңге, 10 миңге ушунчалык көп, ушунчалык дирхамдарды айта баштайт да. Дегенде Усман радиаллаху анху эч бирине жок деп мындай жооп бербейт да. Ошентип турганда анан алар айтышат да, эй Усман дейт, бизден башка көп бере турган адам барбы бул дүйнөдө сага дейт да. Биз шунчалык жакшы акча сунуштап атабыз, бербейсиңби дегенде, ал бар дейт да. Усман радиаллаху анху ал бар дейт дегенде таң калышат. Ким экен дегенде, ал менин Аллахым дейт да. Аллахка дейт, бирди берсең Аллах сага кайрадан 10ду кайтарат дейт да. Ошон үчүн азыркы убакта дейт, эл кыйналып жатат дейт. Мен элге дейт бекер берем деп, ошо өзүнүн мал мүлкүнү элге бекер берип садака кылып жиберген да. Ошон үчүн сахабаларда шунчалык Алладан болот деген ишеним толук болгон да. Эми ал убактагы сахабалар бизден ашыкчы адам болгон эмес да. Алардын эки көзү, кулагы, мурду биздей эле болгон да. Же аларда 4 колу, же эки башы болгон эмес, же эки жүрөгү болгон эмес да. Ошон үчүн биз да ошо сахабалардан эмнебиз кем дейбиз да. Ошон үчүн ошо бере турган садакаларыбызды Рамазанда көбүрөөк кылсак, иншалла эселеп алабыз да ордуна. Ананки күн тартибибизде таравих намазы жана тахаджуд намазы. Расулулла салам айтты дейт да, ким таравих намазын окуса, энесинен төрөлгөндөй сооп алат дейт да. Ошо энесинен төрөлгөндөй тазаланат дейт. Ошончолук сооп алат дейт. Ар саждасына 1500 сооп берилет дейт да. Эми таравих намазы дейт 20 рекет дейт да. 20 рекетте 40 сажда бар дейт. Эгер ошону азыркы биздин убакта адамдарга, мисалы үчүн ошо ар бир саждасына 1,5 миңден акча берилет десе, ошону кылмак дейт да. Көрдүңүздөрбү? Эми биз баягы инсан баласы көрбөгөнгө ишенбейбиз, көрүп колубузга нак кармаганга ишенип калганбыз да. Ошон үчүн ар бир саждага 1,5 миң сооп берилет экен, иншалла.
Бул Рамазан айы дейт, мындайча айтканда редкий цветок. Рамазан айы бул сейрек бир жылда бир гүлдөчү гүл дейт да, сейрек кезигүүчү дейт. Ошон үчүн Аллага шүгүрлөөдү айталы биздер Рамазанга жеткирип койгонго. Кийинки жылга ким бар да ким жок, кимдер бар эле, эстеңиздер. Өткөн жылдары Рамазанда кимдер бар эле, азыр кимдер жок. Ошон үчүн Аллага шүгүрлөөдү айтып, Алла бизди ошол тарай намазына жеткиргенге дуаларды көбүрөөк кылып калышыбыз, тахажжуд намаздарды окушубуз керек экен да. Расулуллах эгер түндө турса дейт, турары менен эле бизге окшоп жанагынтип эме кылбастан туруп, эки колу менен эки көзүн укалачы дейт да. Эки көзүн укалап 10 жолу Аллаху акбар деп такбир айтчу дейт. Анан альхамдулилла деп 10 жолу айтып хамд айтчу дейт да. Анан 10 жолу субханаллах ва бихамдихи деп 10 жолу айтчу дейт да. Анан 10 жолу субханал маликул куддус деп 10 жолу айтчу экен да. Анан Али Имран сүрөсүнүн акыркы аятын окучу экен дайыма тахажжудчу. Бунун пайдаларын дагы эртең кыяматта Аллах Таалам сөзсүз берет иншалла. Ошон үчүн бул Рамазанда өтө биз үчүн Алланын алдына келген жакшылыктар, мээримдер жаалып жатат да. Жана ошону менен бизге биз дуаларга келгенбиз. Дуалар акыркы кошумча күн тартибинин кошумчасы. Себеп дегенде орозо бул дуасыз болбойт дейт да. Орозо менен дуа бирге сынчыр дейт да, бирине бири байланган дейт. Анан ошол боюнча айталы. Робби ишрахли садри ва яссирли амри вахлул уктатам мин лисани яфкаху кавли. Бул Куран аятынан келет. Бул Муса алейхиссаламга түшкөн. Бул Муса алейхиссалам ошо баягы Фираун алейхиналла кичинекейинде испытание кылган, мындай эмеканда сынаганда ошо баягы тили күйүп калат да. Ошондо чулдырап сүйлөп калганда, ошондо тили чудап элдер анча мынча түшүнбөй калат эле да. Ошондо Муса алейхиссалам дуа кылат да. Аллахым, менин көдөнүмдү ач дейт да. Жана тилимди жеңил кыл, жана ишимди жеңил кыл дейт да. Менин ишимди жеңил кыл, жана тилимдеги түйүндү чеч дейт да. Себеп дегенде элдер түшүнбөй калбасын деп ошол дуаны кылган да. Буну да биз ар бир ишибиздин башталышында экзамендерге барабыз, же болбосо дагы бир сабактарга барабыз. Буну балдарыбызга үйрөтүп кое турган болсок, бул биз үчүн, сиздер үчүн өтө пайдасы зор дуалардын бири иншалла. Аллах Таалам сиздердин биздердин туткан орозобузду кабыл кылсын.